18-bölüm. Ыйык кызмат кылуучу лебилерге лебинин баардык укум тукумуна Ысрайыл менен бирге үлүш бөлүнгөн эмес. Алар теңирге арналган курмандыктардын жана анын үлүшүнөн азыктанышсын. Бир туугандарынын арасынан аларга үлүш тийбейт. Теңир өзү айткандай, алардын үлүшү теңирдин өзү. Элдин курмандыкка алып келген өгүздөр менен койлорунун этинен ыйык кызмат кылуучуларга мына булар тиешелүү: далы, жаак, карын. Ошондой эле эгинден, жүзүмдөн, зайтун майынан алган биринчи түшүмүңдү жана койлоруңдун алгачкы кырккан жүнүн ыйык кызмат кылуучуга алып кел. Анткени Кудай Теңириң баардык урууларыңдын ичинен аны жана анын уулдарын Кудай Теңирдин алдында өмүр өткөнчө кызмат кылыш үчүн тандап алган. Эгерде бир леби Ысрайылдагы шаарларыңдын биринен өзү жашаган жерден Теңир тандап алган жерге өз каалоосу менен келип, ал жерде Теңирдин алдында кызмат кылып жаткан леби бир туугандарына окшоп Кудай Теңирине кызмат кылса, анда атасынан калган мал-мүлктү, сатканда түшкөн акчасы бар болгонуна карабастан, алар сыяктуу эле өз тиешесин алсын. Кудай Теңириң берип жаткан жерге барганда, ошол жердеги элдер кылган жийиркеничтүү иштерди кылба. Сенин элиңде уулун же кызын отко салгандар, көз ачыктар, төлгөөчүлөр, көз боочулар, бүбү бакчылар, эмчи домчулар, өлгөндөрдүн рухун чакыруучулар, сыйкырчылар, өлгөндөрдүн руху менен сүйлөшкөндөр болбосун. Анткени муну кылгандар Теңирдин алдында жийиркеничтүү. Ошондуктан бул жийиркеничтүү иштер үчүн Кудай Теңириң аларды сенин алдыңдан кууп чыгып жатат. Кудай Теңириңдин алдында кемчиликсиз бол. Анткени сен кууп чыгып жаткан бул элдер көз ачыктардын, сыйкырчылардын сөзүн угушат. Сага болсо Кудай Теңириң алардын кылганын кылууга уруксаат берген эмес. Кудай Теңириң сенин элиңден, сенин бир туугандарыңдын ичинен мендей пайгамбар чыгарат. Ошону уккула. Силер Хорепке чогулуп келген күнү өлүп калбашыбыз үчүн Кудай Теңирибиздин үнүн мындан ары укпайлы, анын бул улуу отун мындан ары көрбөйлү деп Кудай Теңириңерден өтүнгөндүктөн, Теңир мага мындай деди: алардын айткан сөзү жакшы. Мен алардын бир туугандарынын ичинен сендей пайгамбар чыгарам. Анын оозуна өзүмдүн сөздөрүмдү салам. Ошондо ал мен буйрук кылгандардын баарын аларга айтып берет. Менин атымдан сүйлөгөн ошол пайгамбар айткан, менин сөздөрүмдү укпаган адамды мен жазалайм. Мен буйрук кылбаганды, менин атымдан сүйлөөгө батынган, башка кудайлардын атынан сүйлөгөн пайгамбарды өлүм жазасына тарткыла. Эгерде ичиңден ал сөздөрдү Теңир айтпаганын кантип билебиз десең, анда мындан бил: эгерде бир пайгамбар Кудайдын атынан сүйлөсө, бирок ал сөз ордунан чыкпаса, аткарылбаса, анда ал сөздү Теңир айткан эмес, аны пайгамбар текебердигинен улам айткан. Андан коркпо. 104-чү забур. Теңирди даңктагыла, анын ысымын чакыргыла, анын иштерин бүт элдерге жарыя кылгыла. Аны мактап ырдагыла, агардагыла, анын баардык кереметтери жөнүндө айтып ырдагыла, анын ыйык ысымы менен мактангыла. Теңирди издегендердин жүрөгү кубансын. Теңирди жана анын күчүн издегиле, анын жүзүн ар дайым издегиле. Ал жасаган кереметтерди, анын нышаандарын жана анын оозунан чыккан осуяттарды эсиңерге салгыла. Силер Ибрайымдын тукуму, анын кулусуңар, Жакыптын уулдары, анын тандалган адамдарысыңар. Ал биздин Кудай Теңирибиз, бүт жер жүзүндө анын өкүмдөрү ишке ашып жатат. Ал өзүнүн келишимин, миңдеген тукумдарга берген сөзүн түбөлүккө унутпайт. Ал сөз Ибрайымга берилген осуят, Исхакка берилген убада. Аны Жакыпка мыйзам кылып, Исрайылга түбөлүк келишим кылып берген. Ал Канаан жерин сенин энчиңе берем деген. Ошол убакта алардын саны аз эле, өтө эле аз эле. Ал жерде алар келгин эл болуп турушкан. Алар элден элге, падышачылыктан башка урууларга өтүп турушкан. Эч кимге аларды кордогонго жол берген эмес. Падышаларга алар жөнүндө мындай деп тыюу салган: менин майлангандарыма тийбегиле, менин пайгамбарларыма да жамандык кылбагыла. Жерге ачарчылык чакырган, баардык эгин сабактарын жок кылган. Алардын алдына бир адамды жиберген, Жусуп кулдукка сатылып кеткен. Анын буттарын кишем менен кысышкан, анын жаны темир торго кирген. Теңирдин сөзү ишке ашканга чейин ушундай болду. Аны Теңирдин сөзү сынады. Падыша киши жиберип аны эркиндикке чыгарды. Аны эл башчысы бошотту. Аны өз үйүнүн, өз мал-мүлкүнүн үстүнө башкаруучу кылып койду. Аны падыша төрөлөрүнө, аксакалдарга өзү каалагандай акылмандыкка үйрөтүш үчүн койду. Ошондо Ысрайыл Мисирге келди. Жакып Хам жерине көчүп келди. Кудай өз элин аябай көбөйттү. Аны душмандарынан да күчтүү кылды. Алардын жүрөгүн өз элин жек көрүүгө, өз кулдарына каршы куулук кылууга козгоду. Анан өз кулу Мусаны өзү тандап алган Аарунду жөнөттү. Алар Хам жеринде дигилерге Теңирдин аяндары менен кереметтерин көрсөтүштү.
караңгылыкты жиберип караңгы кылды. Ошондо эч ким анын сөзүнө каршы чыккан жок. Алардын сууларын канга айландырып, балыктарын кырып жок кылды. Алардын жери көп бака чыгарды. Атүгүл падышаларынын уктоочу бөлмөлөрүн курбакка каптап калды. Ал айткандай эле алардын бардык жерин ар кандай курт-кумурскалар, чымын-чиркейлер каптап калды. Алардын үстүнө жамгыр ордуна мөндүр жиберди. Алардын жерине куйкалаган от жиберди. Алардын жүзүмзарлары менен анжырларын талкалады. Алардын аймагындагы бак-дарактарды кыйратты. Ал айткандай эле сан жеткис чегирткелер менен кыркаяктар каптап калды. Алар ошол жердеги чөптөрдүн баарын жеп салышты. Алардын талааларындагы жемиштерди жеп коюшту. Теңир ошол жердеги бардык туңгуштарды, алардын бардык күчтөрүнүн алгачкыларын кырып салды. Анан ысрайылдыктарды алтын, күмүш менен алып чыкты. Алардын урууларында ооругандар болгон жок. Мисир эли алардын кеткенине кубанды. Анткени алардан болгон коркунуч басып калды. Теңир аларды калкалоого булут жөнөттү. Аларга түн ичинде жарык берип туруш үчүн от жиберди. Алар сурашты. Ошондо ал бөдөнөлөрдү жиберди. Аларды асман наны менен тойгузду. Ташты жарды. Ошондо суулар акты. Суулар кургак жерлерге дарыя болуп акты. Анткени ал өз кулу Ыбрайымга айткан өзүнүн ыйык сөзүн эстеди. Ошентип ал өз элин кубаныч менен алып чыкты. Өзүнүн тандалган адамдарын салтанат менен алып чыкты. Аларга башка элдердин жерлерин берди. Алар бөлөк элдердин эмгегин мураска алышты. Алар анын буйруктарын аткарыш үчүн, мыйзамдарын сакташ үчүн Теңир аларга ошондой кылды. Теңирди даңктагыла. 45 бөлүм. Теңир өзүнүн майланган көрешине мындай дейт. Элдерди сага багынтып бериш үчүн мен сени оң колуңдан кармап турам. Сен үчүн эшиктер ачылып, дарбазалар жабылбаш үчүн падышалардын белинен курларын чечип алам. Мен сенин алдыңда барам. Тоолорду тегиздейм, жез эшиктерди кыйратам, темир кулпуларды талкалайм. Сен менин Теңир экенимди, сени атыңдан чакырган Ысрайылдын Кудайы экенимди билишиң үчүн мен сага караңгы жерге сакталган казыналарды жана катылган байлыктарды берем. Сен мени билбесең да өзүмдүн кулум Жакып үчүн, өзүң тандап алган Ысрайылым үчүн сени атыңдан чакырдым. Сага ысым бердим. Мен Теңирмин. Менден башка Теңир жок. Менден башка Кудай жок. Сен мени билбесең да мен сенин белиңди курчадым. Күн чыгыштан батышка чейинки элдер менден башка Кудай жок экенин билиш үчүн ошенттим. Мен Теңирмин. Менден башка Теңир жок. Мен жарыкты жасайм, караңгыны жаратам, тынчтык берем, мүшкүл чүрөм. Мен Теңир ушунун баарын жасап жатам. Асман жогорудан себеле, булуттар акыйкаттык төксүн, жер ачылып куткаруу алып келсин. Аны менен бирге акыйкат өнүп чыксын. Муну мен Теңир жаратып жатам. О, өзүнүн жаратуучусу менен тирешкен сыныктын сыныгы, карапачыга чопо, сен эмне кылып жатасың деп айтмак беле? Сенин колуң менен жасалган нерсе сен жөнүндө анын колу жок деп айтмак беле? Атасына сен мени эмне үчүн жарыкка чыгардың деп айткан адамга, ал эми энесине сен мени эмне үчүн төрөдүң деп айткан адамга кайгы. Ысрайылдын ыйыгы жана жаратуучусу Теңир мындай дейт. Силер менин уулдарымдын келечеги жөнүндө сурап жатасыңар. Мага өзүмдүн колдорум жараткан иштерди үйрөткүңөр барбы? Мен жерди жараттым жана анын үстүнө адамды жараттым. Менин колдорум асманды жайды. Анын бүт кошуундарына мыйзам берген менмин. Мен аны чындык менен тургуздум, анын бардык жолдорун тегиздейм. Ал менин шаарымды курат, менин туткундарымды бошотот. Алар үчүн кун да, белек да албайт дейт Себайот Теңир. Теңир мындай дейт. Мисирликтердин эмгектери, эфиопиялыктардын соодасы жана бойлуу шебалыктар сен тарапка өтөт. Алар сеники болот. Алар сенин артыңдан ээрчишет, кишендер менен келип сенин алдыңа жыгылышат. Сага сенин гана Кудайың бар, андан башка Кудай жок деп жалынышат. Чындыгында эле сен өзүң жашырган Кудайсың. Ысрайылдын Кудайысың, куткаруучусуң. Алардын баары уятка калып маскара болушат. Алар менен бирге буркан жасагандардын баары уят болушат. Ысрайыл болсо Теңир аркылуу түбөлүк куткарылуу менен куткарылат. Силер кылымдан кылымга уятка калбайсыңар, маскара болбойсуңар. Анткени асманды жараткан, жерди жараткан, аны жасаган, аны орноткон, аны бекер эмес, жашоо үчүн жараткан Кудай Теңир мындай дейт. Мен Теңирмин, менден башка Теңир жок. Мен жашыруун айткан жокмун. Мен жердин караңгы жеринде сүйлөгөн жокмун. Мени бекер эле издеп жүрөсүңөр деп Жакыптын тукумуна айткан эмесмин. Мен чындыкты айткан, акыйкаттыкты ачкан Теңирмин. Элдердин ичинен аман калгандардын баары чогулуп келгиле, жакын келгиле. Өзүнүн жыгач бурканын көтөрүп алып, куткарбай турган Кудайына сыйынып жүргөндөр акылсыздар. Өз ара кеңешип жарыя кылгыла, айткыла.
Muну bayırkı zamandan beri kim kabarladı? Muну kim aldın ala aytты? Tengiriңер. Men aytkan jok bilem. Menden başka Kuday jok. Menden başka adilеттүү, kutkara turgan Kuday jok. Бүт жер жүзү мага кайрылгыла, ошондо куткарыласыңар, анткени мен Кудаймын. Менден башка Кудай жок. Өзүм менен ант берем. Менин оозумдан чындык чыгат. Менин алдымда ар бир уруу башыет, ар бир тил мени менен ант берет деген өзгөрүлбөс сөз чыгат. Мен тууралуу чындык менен күч бир гана Теңирде деп айтышат. Теңирге каршы чыккандардын бардыгы анын алдына келип уят болушат. Исраилдин бардык тукуму Теңир аркылуу акталат жана даңазаланат. 15 бөлүм. Анан мен асмандан башка жышаанды, улуу жана таңгалаарлык жышаанды көрдүм. Акыркы 7 аламатты алып жүргөн 7 периште көрүндү. Бул аламаттар менен Кудайдын каары басылат экен. Анан мен от менен аралашкан айнектей болгон деңизди көрдүм. Жырткыч жана анын бейнеси менен, анын белгиси жана анын ысымын билдирген сан менен болгон күрөштө жеңип чыккандар ушул айнек деңиздин үстүндө Кудайдын гуслисин кармап турушуптур. Алар Кудайдын кулу Мусанын жана козунун ырын ырдап жатышты. Бардыгын кармап туруучу Кудай Теңир, сенин иштериң улуу жана кереметтүү. Элдердин падышасы, сенин жолдоруң туура жана адилеттүү. О Теңир, сенден коркпогон ким бар? Сенин ысымыңды даңктабаган ким бар? Анткени бир гана сен ыйыксың. Бардык элдер сенин алдыңа келип, баш ийип таазим кылышат. Анткени сенин адилеттүү иштериң айкын болду. Андан кийин мен асмандагы ибадаткананын күбөлүк чатырынын ачылганын көрдүм. Ибадатканадан 7 аламатты алып жүргөн 7 периште чыкты. Алар зыгыр кездемеден тигилген, таза жана жаркыраган кийим кийип, көкүрөгүн алтын кур менен курчап алышыптыр. 4 тирүү жандыктын бири 7 периштеге түбөлүк жашоочу Кудайдын каары толтурулган 7 алтын чөйчөктү берди. Ошондо ибадаткана Кудайдын даңкы менен күчүнөн улам түтүнгө толду. 7 периштенин 7 аламаты бүткөнгө чейин ибадатканага эч ким кире алган жок.